Алы Токонбаев, Акай Мерген. Эгинчилик элдин негизги кесиби эмес. Шамал менен бирге көчүп, мал менен окат кылышат. Малсыздар телмирип, байманаптарга коңшу. Алардын бекер эмгектери менен алда кимдер карындарын чертишет. Аларды мал катарында пайдаланышат. Колунда мал жок болсо да, Акай Мерген өз окаты менен өзү алек. Анын окаты, анын малы, аскаларды элеген тоо кийик, кулжа, бугу, маралдар болчу. Кеп ошол Мерген жөнүндө. Бир күнү Акай Мерген мөлтүргөн кара көз келинчегин чакырып, "Сен ок кыя турган май сурап келчи", деди да кара мылтыктын майлыктарын чукулады. Өзү эритип алган коргошунун ары бери кармап тайпоңдогон балдарын ойнотту. "Мен мындай атам". "Жок, сен ата албайсың. Мен так мына минтип атам", деп Мергендин мөмөдөй балдары кара мылтыктын сүмбөсү менен ойноп жатышты. Акайдын калдайган кара кисеси менен ок чонтоюн алып, эки баласы өздөрүнчө ок саадактуу киши сыяктанышты. Аны ары бери сүйрөп алек-челек болушту. Акай Мерген ачкалыгына карабай капарсыз ойноп жаткан балдарга карап олтуруп, алда кандай терең окуяларды ойлоп кетти да, эмнегедир бырс этип күлүп жиберди. "Майың менен мамырам болгур", деп Акай Мергендин аялы ачууланып кирди. Май сурайм деп алда кимден тил укканын айтып, ыза болгон түр менен Акай Мергенге ачууланды. Акай Мерген акырын гана ийининен тынып утунду да, "Жокчулук уят эмес, байлык мурат эмес. Анын несине капа болосуң", деп сүрдү. Өткүр кара көзү менен аялына бир карап, кайта аны эркелете баштады. Бирок өзүнүн капа болгонун билдирбей жаркылдап күлүп да жиберди. Акай Мерген балдарын ойноп жаткан ок чонтоюн алып, көңүлсүз гана ары бери кылдыратып чайкады. Балдары Мергендин ок издегенине адатынча кубанышты. "Кийиктин оң чүкөсүн өзүм алам", деп улуу баласы жок чүкөнү ээлей баштады. "Жок, байке мага берет", деп кичүүсү жыйырчыктуу тулубундагы чүкөсүнө карай жүгүрдү. Акай кара бараңды ийинине салды да үйдөн чыкты. Бурсоңдогон чоңураак баласы ары бери жүгүрүп кубана баштады. Беркиси: "Байке, эмне атып келесиң?" деди. Сымбаттуу, орто боюна кара бараң кеп куйгандай келише калды. Өзүнө маалым узун кырдын кызыл арсактарын аралап, корумдарды көмүрдөй тебелей баштады. Бирок текилер жолуккан жок. Кыйды болгон бугулар күмүш ала бакан сыяктуу каркайган мүйүздөрүн көтөрүп, суу боюндагы караган черди аралап да кетишти. Алгыры бүркүттөй талпынган Акай огун жалгыздыгына кейип, бара жаткан бугуларды тиктегенден тиктеди. "Бул огум сая кетсе кантем? Жаш балдарым ачкалыктарынан мурун жылдыздары түшүп жаман болот го. Ай карасан ата, чүкөдөй май берсе 5-6 ок күйүп алат элим го", деп ичинен гана кейгенсиди. Мелтиреген кызыл асканын башына барды да, кырган бүркүтчө өйдө төмөн көз жиберип, серепчилеп карай баштады. Ийниндеги бараңын эски майлыгы менен дагы бир сүртүп, батып бараткан алтын нурду күнгө салып шкалады. Ок чонтойду жалгыз огун кармалап, мылтыгын оозуна сала берейин дегенде, таштын жаракасында жаткан кызыл түлкү булактай түштү. Түлкүнүн кокусунан ыргып чыгышы Акай Мергенди силтип кыратты. Салынып бара жаткан жалгыз ог колунан түшүп, кызыл асканын башынан төмөн карай кулады. Акай Мерген өмүрүндө мындай кайгырган эмес. Ал аскадан ылдый кулаган огунун аркасынан кошо учуп түшкүсү келди. Көзү ымыр-чымыр болду. Жаш балдарын күтүп олтурганын көз алдына келтирип, андан бетер иши жалындай баштады. Күйбөгөн жери гүл болуп, маңдайынан чыпылдаган кара тер чыкты. Бирдемесин жоготкон киши бир жерди кайта-кайта чукуй берет эмеспи? Ошонун сыңарындай
Акай мерген эки жагын кайта карады. Түшүп кеткен огун көрүп турса да, кылчактап айланасын карай берди. Кулаган ок кайдан табылсын? Айласы кеткен мерген окчонтой кисилерин чукулоодон башка эчтеме кыла алган жок. Коргошун түспөлдөнгөн калдайган көк асман. Акай мергенге сыртын салгансып, мисиреген бойдон гана турду. Мергендин балдары сойгон кийиктин ичинен табылган окторду жыйнап чүкөлөрүнө кыт коюшчу. Мерген эч болбосо ошондой октор табылсачы деп ойлоду. Талыкпай изденип жаткан мергендин жүрөгү эмнегедир тапка келген аттай жулкунду. Анын көзү жайнады. Бетинин эркинеттери чыйралгандай болду. Ал жанындай сүйгөн, мөлтүрөгөн, дөңгөлөк кара көздүү аялын, же тойпоңдошкон эки бирдей балдарын кыса кучактап өпкүсү келди. Ал өзүнүн ойлонгонундай кисесинен кылдыраган коргошноктон бирин тапкан эле. Анын кубанычы ошол. Анын жүрөгүнө батпаган ганы ички кубанычын сыртына карай шиледи. Ошентип киседен тапкан калдыркан огуна эптеп мылтыгын дүрмөттөп алды да ичинен шыбырап, жаздым атсам мага шерт, жаңылыш тийсең сага шерт деп мылтыгы менен шерттешип түнткө кирип узап кеткен бугуларды көздөй закымдап учту. Тоңкуган бугулар уудургуган бойдон Түнт токойдун аркы четиндеги аянтка барды. Адис болгон мерген алда кайдагы кызыл асканы айланып, сонодой учуп бугулардын алдынан чыкты. Өңүтүнө самагандай жетүүгө болбоду. Анын үстүнө майышкан окко толук ишене албады. Ошондуктан боор токтоп, жыландай сөйлөп араң бутага келтирди. Жыт алып калган бугулар шоодой болуп, туура жакка созолоно баштады. Мерген шашкан бойдон тике тура калды. Бугулар ага селт карай бергенде кара бараңдын түтүнү уюлгуй түштү. 12 айра бугу чалкасынан жыгылды. Арадан бир күн өттү. Байтиктин чакыртканына Акай мерген таң калган жок. Канкорго эмнеден жаздым экен деп, өзүнүн жардамсыз жардылыгына кейди да тим болду. Келген жигиттеринин бири, туруштан эч пайда жок, алдыма түшүп баскың деди. Мырзалар, Баатырдын жардыгына каршылык кылмак белем. Макул деп эшиктин алдындагы дөңдөн үйгө карай бурулду. Мерген, үйгө кирбе. Баатырдын жардыгы андай эмес. Сен кандай жерде турсаң, ошол бойдон алып келүүгө милдеттүүбүз деди. Мерген ачуусуна чыдай албай тиштенип туруп, эмнегедир эркистен күлүп жиберди да: "Курдаш, Баатырың карап турган жокко. Эрге сыпайкерчилик жакшы. Жакшылык кылыңыз, үйгө кирип чыгайын" деп төмөнчүлүк менен өтүндү. Сен акмак айтканды укпайсыңбы? Хандын буйругу эки эмес. Ажалың менен ойногонуңду билесиңби? Деди жигиттердин бири. Мергенин ачуусу келе түштү. Хан сыяктуу баатырдын казынасы эл. Элге менин кылча зыяным жок. Казынага кол салгандарды менден эмес, өзүңөрдөн издегиле. Курайда ат кылып минген эки баласы жарышкан бойдон келип атасына жабышты. Мерген адатынча эки көкүрөгүнө көтөрүп эркелетмекчи болгондо жигиттин бири: "Мен сага элчиге келгеним жок" деп ойноктогон бозат менен мергенди омуролотуп, жигиттин башчысы жанындагыларга буйрук кылды: "Сүрөткүлө, байлагыла." Жанында 3 жигит колдук таксыр дешип аттарынан түшө калып, мергендин колун аркасына байлап, мойнуна кылчыл бурду сыйыртмак салып, аттарына миништи. Мерген жардамсыздыгын билгендиктен эч кол кайырган жок. Кол кайырбасам күнөөм жеңилирээк болор деп түшүндү. Балдарын чыркыраганын көргөндө мерген кол кайырбаганына өкүндү. Эч болбосо кармашып өлсөмчү деп көзүнөн жалын чачыраткандай болду. Жилдеттер, силерде да бала бардыр. Биз желдет эмес, хан сыяктуу баатырдын буйругун орундайбыз дешти. Жана желдет андай эмес, мындай болот деп камчыларын чыпылдатып, эңкилдеткен бойдон сүйрөтүп жөнөштү. Мергенден аялы чырылдаган балдарга чыга калып, эринин сүйрөлүп бара жатканын көрдү да ыйлап жиберди. Байтик кең тигилген кара кашка ыпча кемселчен.
казылары салаңдаган бийлердин ортосунда 10 чакты жаздыктын арасында жаткан эле. Үйүндөгү элдин канынан жыйналган дүнүйөгө адамдын көзү уялат. Баш айы, шайы жууркандар 12 канат үйдүн 2 босогасына чейин жыйылган. Алардын үстүнө кырка тизилген аппак мамык жаздыктар. Жабык бойлогон карышкыр, түлкү, сүлөөсүн, суу сарычектери. Күмүш алабакандарга герме тартылып тизилген арстан, жолборс, аюунун талпактары турат. Шайы төшөк, илбирс терилери чоң үйдүн ичинде каршы териш салынган. Чоң арстандын териси оозундагы тиштери менен Байтиктин жаздыктарынын алдынан башын чыгарып жатат. Жилдеттер Акай Мергенди эки жагынан сүйрөп келди да, алдайар таксыр, буйругуңуз ордунда дешти. Түрдүү калыпта отурган бийлерге Мергендин кызыл ала болуп турушу эч кандай таасир кылган жок. Ыржайып гана карашты. Байтик ыңгыранган бойдон: "Акылман бийлерим, касиеттүү байларым, мына бул куу шайракка жаза бериңиздер" деди. "Өкүм өзүңүз тараптан болсун, батыр" деп оң жагында отурган кыйшык көз семиз киши обдулуп койду. Калгандары: "Сөз ушул, батыр" деп чуулдай түшүштү. Байтик кыт-кыт күлүп буйрук кылды: "Ушундайбы? Эмесе айылымдан бир киши калбай чогулсун." "Кулдук таксыр." Жигиттин бири шарт коюп эшикке чыкты. "Сен куу шыйрак Мерген, күнөөңдү билесиңби?" деди Байтик. "Батыр, күнөөмдү билсем тоосун кылбас белем." "Сен Кудайдан коркосуңбу?" "Батыр, Кудайдан мурун анын кулунан корком." Байтиктин муруту тик турду. Кулунан деген сөз Байтиктин сөөгүнө өтүп чучугуна жетти. Анткени Байтикти сындырууга аракет кылган башка элдин чоңдору Байтикти "Кул Байтик, сарт Байтик" деп мыскылдашчу. Ошондуктан бул сөз Байтикти ок менен жүрөк аткандай болду. Ызаасынан кызарган Байтик мукактанып, ачуусу келип буулуга калды да: "Алып кел, дарда" деди. Бул сөз жигиттерине жат эмес, тааныш. Эмнени алып келерин, эмнени даярдашарын алар мурундан билишет. Ошондуктан дароо ит аякты алып келип бирдеме куюп эшиктеги Балтегин чакырды. Балтек кирип келип, ит аягын шалпылдатып кирди. "Кана Мерген, иттен энчиңди талашып ичкиң" деди Байтик. "Жок, батыр, мен бул ит эмес, адамдын иттери менен талашсам экен" деди. "Башка иттериң биз го" деди баягы кыйшык көз. "Сөзүңүз калыбы менен чын" деди Мерген. "Ичиргиле энчисин" деди Байтик. Карап турган жигиттери ит аяк менен оозуна куюшту. Байтиктин өз аялы көбөкөрдөн арак куюп олтурган эле. Байтик ошол жакты карап: "Мергендин ачуусу келгендир. Ачууну ачуу басат. Мунукун даярдагыла" деди. Бирок Байтиктин айтканы арак эмес эле. Заарага чыланган уйдун чыласы ит аякка даяр болду. Мергенге суңгула деп дагы буйрду. Жилдеттер оозуна куйруп буйрукту орундатышты. "Тарт!" Олтургандар жабалактай ишке чыгышты. "Мерген жеңилденсин" деди Байтик шылдыңдай күлүп. Мергенди дамбалчан кылып чечинтип, эки колун аркасына бек байлашты. Даярдап койгон чычырканак алып барып, ырайымсыз жилдеттер Мергенди бөлөй башташты. Чычырканактын уу тикендери ас келгенсип, көк дал сойыл менен каршы тешип ургулап турушту. Анын чыңырган үнүн жазууга менин калемимдин күчү жетпейт. Эң мурун суудан чыккан балыктай чабалактап, андан кийин ар кайсы булчуңдары солкулдап барып, Мерген тымтырс болду. Эл баштарын төмөн салып, ындындары өчкөн эмедей болушту. Аянычтуу шыбыр менен Акай Мергендин күнөөсү эмне экен деп бири-биринен сурашты. Байтиктин жөөкөрлөрү Мергендин туугандарынын малдарын бир жагынан кыйратып сое башташты. Үйлөрүн бычак менен тилгилеп, чаңгарактарын кыйратып чүрүштү. Элге таанылып чыккан атактуу балык ооз акын кокустан бул окуянын үстүнөн чыкты да, чычырканакта бөлөнүп жаткан Мергенди көрүп: "Таксыр, Мергендин айыбы эмне?" деп сурап, андан кийин үнсүз турган элге карады. "Ырчым, бул итиң баламдын бугусун атып алыптыр" деди Байтик.
10-11-лерге келген эки баласы: «Атаке, бугу меники беле, ал жапан эмеспи?» деди. Эл ичиндеги эселек бирөө көзүн жылжытып: «Ха, зордук, бул зордук» деди. Байтиктин бул ишине жинди да күлдү, деп эл катуу жиркенич менен балык ооска карашты. Акын өзүнүн оозундагы сөзүнө качан болсо да толук ээ эмеспи. Ал тайманбастан өзүнүн оюн айтып калды. «Таксыр, коен жылы чоң жутта жапайы кийиктерге бетеге жуулуп берип бактыңыз беле?» деди. Байтик балык ооска акырая карады. Балык ооз аянычтуу сыпат менен элге жалдырай бурулду. Эл тилсиз гана чычырканакта жаткан мергенге бурулуп, кайта жаачу булуттай түйүлгөн кабактары менен Байтикке акырая карап калышты.